Банан, лимон, мандарин сыяктуу азыктардын алуучулардын саны азайды. Анткени доллардын кымбаттаганына байланыштуу чет өлкөдөн келген азык-түлүктөрдүн баасы кымбаттады. Ал эми карапайым эл акчасын кум шекер, уун, май сыяктуу керектүү азыктарга жеткирүү айласын издеп жатат. Бирок ата мекендик өндүрүүчүлөр дагы бааны көтөрүп алышкан. Ага себеп катары сырьёолорду чет өлкөдөн алышаарын негиз кылышууда. Кымбатчылык, каатчылык кризис дүйнөлүк рыноктогу бул абал кичинекей Кыргызстанга дагы таасирин тийгизди. Мындан улам өлкө башчысы Садыр Жапаров жалпы жумурай журтка кайрылуу жасоого аргасыз болду. Анда мыл кырдаалда ар тармактын ээлери кызыкчылыктарды көздөбөй бул сыноону биргеликте жеңүүгө чакырды. Кыргызстандыкы эми доллар олордун сирөөсү эми аяктан башка жактан келсе керек да, ошон үчүн көтөрсө керек деп ойлоп атабыз. Кыргызстан товарлары да көтөрүлдү деп атат. Кыскасы, дүйнөлүк деңгээлде соода экономикалык коопсуздук, алака катыш жана башка чөйрөлөрдө абал кыйын. Айрыкча акыркы күндөрдө эл аралык жагдай жана дүйнөлүк рыноктогу кырдаал кескин курчуп баратат. Буга баам салып байкап турасыздар өзүңүздөр. Албетте биз кичинекей өлкөбүз, биздин согушту токтотуп коюуга таасирибиз деле жетпейт. Ошондуктан биз калыс өлкө болушубуз керек. Ушундай кыйчалыш убакта бизге эң оболу ынтымак керек болуп турат. Ынтымак бар жерде ырыс бар деген накыл кеп бар элибизде. Бизге капшабы тийип жаткан сырткы таасирлерди жумшартуу максатында бийлик бутактарынын жасаган иши менен айткан сөзү айкалышып, бир багытты көздөп, бир муштумга бириккендей иш алып барышыбыз абадай зарыл болуп турган чак. Кырдаалдан Кыргызстан айыл чарбасын жандандыруу аркылуу чыкса болот. Бул багыттагы аракеттерди кыргыз бийлиги баштап, быйыл дыйканчылык жер аянттарын көбөйтүүнү табыштаган. Аларда парламент аркылуу кыргыз коомчулугуна кайрылуу жасаган президент ар тармактын өкүлдөрүн жардамга чакырды. Жеке кызыкчылык, амбицияларды жыйыштырып, биримдикте иш тутууга үндөдү. Сын көз караш эмес, колдоо аркылуу абалды жайгаруу зарыл экендигин белгиледи. Сиздерде дагы жакшы ой пикир, жакшы сунуштар бар экенине ишенем. Болгону бири-бирибизди сындап, кылдан кыйкым издебей, ишибизди илгерилетүүнүн үстүндө гана болсок деген тилек. Башкага убакыт жок. Дүйнөлүк экономикалык агым, баалардын өсүү темпи бизди сындашып, акыйлашып олтурганыбызга карабайт. Амбицияларыбызды жыйыштырып, оппозиция, позиция дебей, жалпы журтубуз менен бул сыноодон татыктуу өтүү үчүн колдон келгендин баарын ыкчам түрдө ишке ашыруубуз мезгил талабы болуп турат. Саясий көз караштарды четке сүрүп туруу сунушун айрым оппозициялык маанайдагы депутаттар дагы туура кабыл алганы белгилүү болду. Депутат Исхак Масалиев карапайым калк үчүн президентпи, министрби, депутатпы ал баары эле бир бийлик экенин белгиледи. Мындан улам алардын мойнунда дагы жоопкерчилик турат. Жогорку кеңешке президент Садыр Жапаров келип жакшы сөз айтты. Белгиле, ынтымак менен биргелешип боло турган оор акыбалдан чыгалы, саясий көз караштарды четке коюп туралы. Кантип муну туура эмес деп айтамын. Турган маселе, жакынкы арада өлкөбүздө көптөгөн коркунучтар пайда болушу мүмкүн. Сын пикир болот, өкмөт туура эмес иштесе биз ачык айтабыз, бирок сунуш менен кошо. Элдин алдында президент, депутат, министр бирдей аталат, бийлик, жоопкерчилигибиз да бир. Серепчилердин айтымында өнүккөн өлкөлөрдөгү кырдаал экономикалык жактан көз каранды болгон кичинекей өлкөлөргө таасирин тийгизбей койбойт. Мында кооптуу болгон дагы бир жагдай кризистин жаз мезгилине туш келгени. Бирок учурда министрлер кабинетинин антикризистик планы бар. Эми аны кагазда жазылгандай ишке ашырууга басым жасалышы керек дешет. Эми бизде кыргыздарда өзү бир сөз бар. Жазгы каатчылык деген. Ар дайым ушу жазга маал ушундай бизде bir топ кыйынчылык болчу да. Бул абдан терс көрүнүш болуп атат, кошумча болуп. Ошондуктан азыркы учурда биздин өкмөт, бийлик тарабынан дагы өтө чечкиндүү чаралар көрүлүш керек. Биз мүмкүн болушунча ички ресурстарга таянышыбыз керек. Мына азыр жазгы талаа иштерин баштап, өкмөт болгон мүмкүнчүлүктү жасап, мисалы эгин эккенди, ошол эгин ушуларды эгип, анан күйүүчү майлар менен камсыз кылып дыйкандарды мүмкүн болушунча баягы арзандатылган кредиттерди берип, эч кандай бош жерлер калбаш керек.
Мындан улам өкмөт быйыл айыл чарбасына өзгөчө көңүл буруп, жылдагыдан кыйла көп болгон 26 миллиардты бул тармакка бөлгөн. Улуттук коопсуздуктун эң маанилүү тармагы бул азык-түлүк коопсуздугу деп айтылат. Мисалы, быйыл Ош облусу боюнча эле буудай талааларынын аянты 1200 гектарга, пахта 8000ден 12000 гектарга көп эгилүүдө. Ал эми өкмөттүн антикризистик планы бүгүн жогорку кеңеште талкууланды. Анда дагы жазгы талаа жумуштарына шарт түзөп берүү боюнча маселелер айтылды. Роза Акматжан кызы, Мирзат Нууманов, 7 канал, Ош.